Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Эненин эрдиги» аттуу курч окуялуу баяны. 1 бөлүм. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Өкмөттүн акчасын эмнеге аяйсың? Балдарга акча чектетип албайсыңбы? Деген ар кимдин шыкактоосу жана ошол азганактай акча деле жетишпей бараткан үй бүлөлүк каражатка жардам болоор деген ойдо райсобеске пособие үчүн талап кылынган кагаздарын тапшырган. Бир топ убакыт өтүп, кабары билинбегенде катчы келинден сурап чыгып баратканында арт жактан анын күңкүл кеп угулбаспы? Итчелеп чуурутуп туй беришет-ей. Бул сөз акырын айтылса да кулагына шактый түшүп, дароо жүрөгүнө тийгенсиди. Ушул сөздү уккандан коркуп, ушул сөздү акыры угаарынан заарканып, буга тымызын өзүн даярдап, ага жообу да беленделе көңүлүн уялап жүргөн жаны шарт артка бурулуп, райсобестин астанасын кайра аттап, катчы келинди сүзө качыра токтоп: «Сен бирди тууган үчүн жолборс, биз 7-8 тууган үчүн ит экенбиз да, деп демитти эле тигил дароо тайсалдай түшүп көзүн ала качып: «Сиз айткан жокмун?» деп жиберди. «Же силер эмне өз чөнтөгүңөрдөн төлөп жатасыңарбы пособияны? Байдыкын байкуш аят болбой, мамлекет берип жаткан акчаны көп создуктурбай чектеп койгула. Ансыз да ушунча жылдан бери анын берекесин силер көрүп келе жатасыңар. Кандайча биз көрүп келе жатабыз, ошондойчу көрүп келе жатасыңар», деп кандай кирсе ошондой чыга жөнөдү Маана. «Балдарымдан айлангырлар, алардын балекетин алгырлар. Силер багып, силерге күнүм түшүп калса да, итче чуурутуп деп коет тим эле», деп аялдык албуттугуна сала бир далайга сүйүлөнүп барып, кайгысы менен ызасына чыдабай букулдап ыйлап далды Маана. Бакирдин топурагы суу электеле ушул сөздү укту. Раматылык күйөөсү эмнеге эле балдарга акча чектетели десе, так секире каршы болчу десе, көрсө ушул сөздөн каччу тура. Бизге эмне жетпей жатты беле? Алчулар ала беришсин, а менин ошол акчага күнүмдү түшкүлүк кылбасын дечү. А чынында эле Бакир табышкерлигине, иштермандыгына жараша аябай камкор ата болчу. Балдарын эч нерседен кем кылбай баккысы келчү жана бакчу. «Балдарым басынбасын, алар эл кийгенди кийип, эл ичкенди ичсин», деп жыйынтыгында 7 уул кызынын ар бирин байдын жалгыз баласындай жасантып, чөнтөктөрүнөн тыйынын үзчү эмес, кымбат телефондорду көтөрчү. Андыктан аларга эч ким көп балалуу үй бүлөдөй мамиле кылчу эмес. Тетрисинче суктана карашып, ал эмес көрө албастыктарды да байкай калчу. Ошолордун көзү тийип кеттиби дейт кээде. Бакир өзү атадан жалгыз болгондуктан көп балалуу болгусу келген эле. Тетрисинче өзү көп балалуу үй бүлөнүн кызы. Айнагүл, Жайнагүл, Даанагүл деген удаалаш эжелеринен кийин төрөлгөндө ата-энеси ошол эжелеринин аттарына уйкаштырып эле Маанайгүл деген бир кызыктай да, сейрек да кезиккен атты ыйгарыптыр. Кийин чоңойгондо өз аты өзүнө жакпай, ата-энесине таарынганында алар «Маанайың гүлдөй жайнап турсун» деп койгонбуз да. Туура эле коюп турбуз. Карачы, башка балдарыбызга караганда мүнөзүң жайдары, маңдайың жарык деп тилемизип сооротуп коюшчу. Анткени менен Маана артынан 3 эркек бала ээрчитип келгендиктен атасы аны майкөтөн кызым деп жакшы көрүп, башка кыздарына караганда жакшы көрчү. Ошентип Маананын балалыгы Советтер Союзу деп аталган эбегейсиз зор кулагыз бекемдей сезилген мамлекеттин акырындап алсырап бара жаткан кезине туш келип, жаштыгы болсо анын таптакыр эле кулап 15 бөлүккө ыдыраган өткөөл кезинде баш аламан убагында өттү. Ушундай кыйчалыш учурда көп балалуу үй бүлөдө эжелеринин эскилерин кийип чоңойгон, сабакты деле андай жакшы окубаган, андыктан басынуу сезими да күчтүү Маана курбуларынча кооз-кооз кыялдарга берилбей, чоң окууларга да талпынбай, кандайдыр бир жумуштарга илешип,
ата-энесине жүгүн артпай, кайра көмөгүн көргөзүп, эл катары жан багып келүүнү ойлоп жүргөнүндө капыстан Бакирге жолугуп калып бак ачылып кеткен. Бир жолу райборборго барыш үчүн жолдо турса апакай Жигули жогортон көрүндү. Ал убакта жеңил машина айыл эненин чандасында эле бар болчу да, маана баары бир токтобойт дегентейде тоспосо деле жанына келип токтоп, андан жаш жигит баш багып: «Чоң кыз, отуруңуз, ала кетейин» дебеспи? Бейтааныш жигиттин унаасына жалгыз түшкөндөн тартынып: «Жок, мен эч жака барбайм, кете бериңиз» дегенинче болбой, тигил машинасынан түшө калып: «Түшүңүз» деп машинасынын алдынан өтүп, эшик ачканда отурбаска аргасы калган эмес. Бирок жигит минтип илберинки мамиле кылганы менен бара түшкөндө үнү олуттуу тарта өзгөрүлүп: «Бүттү, карындаш, ала качтым сизди» дебеспи? «Кантип? Ушинтип да ала качабы?» деп чоочуп кеткенинде күлүп жиберген жигит: «Кантип ала качайын анан?» дегенинде тамашалап жатканын биле калган маана: «Кадимкидей ала качыңыз да, элчилеп» деп өзү да тамашага чаргыткан. «Кечирип коюңуз, сиздин колуңузду толгогонго досторум бошобой калышты. Өзүм болсо рулдамын. Таарынбай туруңуз, эмкиде элчилебей ала качам» дегенинде экөө тең күлүп жиберишкен. Ушинтип ортодогу ыңгайсыздык жоголуп, бири-бирине көнө түшкөндүктөрүндө жигит ысымын сурап, сейрек атынан уялган кыз тартына түшүп: «Маана» деген. «Маана? Маана кызык атыңыз бар экен. Жөн эле маанасызбы же бүбүңүз барбы? Же каныңыз, гүлүңүз барбы? Сиз кандай деп ойлойсуз? Гүлдөй кыз экенсиз. Маана гүлсүз го дейм. Маанай гүлмүн». Маанайыңыз гүлдөй болуп турсун деп коюшкан турбайбы?» деп экөөнүн сөздөрү андан ары жалгашып, райборборго жеткиче кадыресе тааныштардай болуп калышкан. Ошол жазда Бакир аскерден жаңы келип, өзү бир үйдүн жалгыз уулу болгондугунан ата-энеси эртерээк үйлөн деп шаштырып жаткан кез экен. Ошентип кыздан кыз тандап жүргөнүндө маанага жолугуп, жанагындай таанышкандарынан кийин үйүнө чейин 2-3 жолу издеп келип, мамилелери тереңдеген соң, акыркы экзамен берген күндүн эртеси эле кыздын унчукпаган макулдугу менен ала качып алган. Бакирдей жигиттин гүлүнүн жары болом деп ойлоп да койбогон маана анда кандай тагдырга туш болгонун билбесе да бакыттын даамын сезген. Башка чукак, балага таңсык үй бүлөгө туш келгенин билгенде эле маана өзүнүн негизги милдети бала төрөш керек экенин сезип, муну раматлык кайненесинин «Ашка койсом да башка тойбой келе жатабыз. Буюрса эми балалуу үй базар болуп бапырап калаарбыз» деген сөзүнөн билип, Бакир да өзүнүн бирден бир кыялы көп балалуу болуш экенин айтканда эле баатыр эне болууга бел байлаган болчу. Минтип тилектер бир жерден чыгып жаткан соң, теңир деле кур койбой, маана аралыктарын 1,5 жыл кылып, удаалата бир эркек 3 кыз төрөдү. Биринчиси бүт үй бүлө каалагандай эркек уул болду. Атын кайнатасы кайсыл бир атактуу чоң аталарынын атынан Баястан койду. Андан кийин төрөлгөн 2 кызга Айым, Гүлүм деп уйкаш ат коюшуп, үчүнчүсүнө Ханым деген атты ыйгармакчы болгондорунда бирөөлөр «Минтип уйкаштыра берсеңер кыз төрөлө берет, ырымдап башка ысым бергиле» деп кеңеш айтып, Бакир «Эмне экен кыз болсо, кайра жакшы, эркек туулгуча Каным, Жаным деп уйкаштырып кете берем» дегени менен эркек балага көксөөсү күч үй бүлө баары бир эле 3-чү кыздын атын Бурулсун деп коюшкан. Ошентип Баястанды инилүү кылгысы келген алар кийинкиси дагы кыз болуп калуусунан сактанышып, кандайдыр бир ырым-жырымдарды жасап, өзүлөрүнүн туулган ай жылдарын кошуп, календарь санап, ал тургай бүбү бакшыларга барып жүрүшүп, ошол санаган эсеп кысаптары туура чыктыбы же төлгө ташы так жүрүшүп көргөздүбү, айтор Бурулсун төрөлгөндөн 3,5-4 жыл өтө уулду болуп алышты. Ушул заманда 5 бала көп деп эсептелет эмеспи? Бирок башка таңсык үй бүлөгө бул аз сезилип,
бир бала жок бала, 2 бала бир бала деген сөздү жакшы көргөн, мунун маанисин да жакшы билген үй бүлө дагы бир эркек баланы эңседи. Бирок Кудайым бул жолу дагы 2 кызды удаа берип, Маана 35 жашка чыкканда 7-син төрөп баатыр эне болуп калды. 35 жаш эмне ойноп турган кез да, кырсык болуп кетпесе очор бачар бул үй бүлөдө дагы да жентек желип, бешик тою өтөт беле, ким билет, кокустук баарын аңтар-теңтер кылып жиберди. Баягы Маананы ала качкан ак Жигулисин Бакир базар экономикасы кирип келгенде сатып, ордуна жүк ташуучу зил машинасын алып, замандын шарданына жараша оокат кыла баштаган. Туура эле кылыптыр. Ошол көк кашкасы менен далай жүктөрдү ташып, эчендеген чакырымдарды басып, үй бүлөсүн кор кылбай багып, үй куруп, мал курап дегендей, бутка туруп эл катары оокатын тың өткөрүп келе жаткан болчу. Кийинчерээк базардан арык малды арзан ала калып семиртип кымбат сатып алып, же болбосо айылдан мал алып шаарга алып барып сатып, соодагерликти да өздөштүрүп, кимдир бирөөлөрдүн да жүгүн ташып, айтор тынбай чабыттап жүрүп, өзү эңсеген Мерседестин жүк ташуучу түрүнө жеткен эле. Бирок бул унаа кара жолтой чыгып, кезектеги каттамдарынын биринде Бакир бирөөлөрдүн малын жүктөп бара жатып, ашуудан жолдон чыгып, ала салып кетип, бута атымдай жерге кулап барып түшүп, кайран жигит күтүүсүздөн жан таслим болуп калды. Кудайым-ай, өсөрүнөн өлөөрү жакын ата-энесин мүңкүрөтүп, алды боорун жаңы көтөрүп, арты бешиктен бели чыга элек балдарын чырылдатып, чырактай жарын боздотуп кете бергени кайсы акылга сыя турган кайгы, кайсы көңүл көтөрчү арман, кайсы муңдуу пенде түтө алар азап. Бакылдап шакылдап сүйлөп, аккан суудай шар жүргөн, жан дүйнөсүндө кылдай арамдыгы жок, оозун ачса жүрөгү көрүнгөн, эч ким менен касташпай, баардыгы менен достошо билген жигиттин тажыясына бүт район көчүп келип, өлгөндүн жазасы көмгөн кылып, жайына жашырып, кара ашын жеп, үй-үйлөрүнө тараган соң, жетилигин беришип, туугандар да түтүнү бөлөктүн түйшүгү бөлөктүк кылып, өз тириликтерине аралашкандарынан кийин, камкорчусунан айрылган үй бүлө өз кайгылары менен жекеме-жеке калышкандарында гана Маана мүңкүрөгөн карылуу, кибиреген балалуу, жаш аял мет үй бүлөсүнүн оор жүгүн өзүнө артып, кара түндөй каптаган кайгыдан баш көтөрүп, белин бек бууганга аракет кыла баштады. Өлбөгөн жандын тирилиги кайрадан өз жолуна түштү. Бакир курап кеткен мал мүлктүн эсебинен турмуш тиричиликте кем карчтык деле билинбеди. Бир гана Бакирдин орду аңгырап, анын ордун кайгы, арман ээлеп, өлүм эмне экенин али түшүнө элек чүрпөлөрү атасы адатынча машинасы менен алыска кетип, кайра келип калчудай күткөндөрү, жол караган кусалыктары зээнди кейитип, арганы кетирип, жалгызынан айрылган карылардын көз жашы муун жөөндү бошото, булардын бирден бир тиреги өзү гана экенин ойлогондо аргасыз чыйралды. Убакыт баарын дарылайт эмеспи? Бакирдин арадан кеткени жарым жыл болуп, күткөн балдары акырындап түңүлүп, ата-энеси да бул жазмыштары менен келишип, арман кайгы аздан бөксөрө баштаганда турмуш каатчылыгы кадимкидей билинди. Кем карчка короодогу малдардан сатып, карылардын карчабасын күтүп калышчу болду. Ошондо гана балдарга чектелчү пособияны эстеп, аны алыш үчүн керектүү кагаздарын чогултуп, тапшырса аябай создугуп кеткенинен, келип сураса жөн жооп бербегендеринен улам катуу айтып чыгып бара жатканында итче эле чуурутуп тууй беришет деген эзили уккусу келбеген сөздү эшитип отурбайбы? Эмне дешсе ошо дешсин, деп бул сөзгө арданбаганга аракет кылып, өзүн сооротуп, ыйлаганын, маанайы чөккөнүн балдарына байкаткысы келбей үйгө жөнөдү. Үйүнө жете бергенинде Баястан уулунун класс жетекчиси чалып, Маана бир шойкомду сезгендей денеси дүр эте үркүп телефонун алды. Эже, Баястан эмнеге окууга келген жок? Деген үнү жаңырыктаганда, я,
келген жокпу деп чоочуп кайра өзүнөн сурады. Ооба, келген жок. Эмне, ал сабакка кетти беле? Бармак. Азыр мен үйгө кирейинчи, анан сага чалам деп. Балким үйдөдүр деген ой менен астанадан аттап эле алдынан чыккан бурулсун кызынан сурады. Баястан байкен келген жокпу? Жок, ал окууда да. Барбаптыр деп үйдөдүр деген үмүтү жалп өчүп, бир жамандыкты сезгендей селейип туруп калды. Анан Баястанга чалса телефону өчүк болуп чыкты. Апа, ал Амантур байкеникине жатып алып, анан окууга бармак эмес беле? Балким уктап калышкандыр. Кызынын бул сөзүнөн улам, чын эле уктап калышкан турбайбы? Кап, эртең менен чалып ойготуп койбой? Деп бул оюнан улам кадыреси жеңилдей түшүп, далистен эле артка бурулуп, Амантурдукун карай жөнөдү. Ал кечинде: апа, сабак даярдагыча Амантурдукуна жатып, ошол жактан окууга барайынчы. Алардыкында интернет бар эмеспи? Дегенинен: силер кайсы сабакты даярдамак элеңер? Таң аткыча компьютер ойнойсуңар да, деп кыйылып жатып жиберген болчу. Жанагы интернет деген бале өздөрүндө деле бар, бирок баягы эле жетишпеген акчанын айынан өчүп калган болчу. Ал эми Амантурдун ата-энеси болсо тоодо малчы, аяктан айда жылда араң 2-3 жолу түшүшөт. Андыктан ата-энеси жок ээн үйгө Амантурдун классташтары көп чогулуп, Баястанча жатып да калышат. Бирок Амантурдун үйү бек экен. Кара кулпуну көргөндө маана жамандыктын жышаанынан бетер ордунда катыды. Санасы сан, ою оңго бөлүнгөн ал балким сыртынан бекиттирип алып уктап жатышабы деген ой менен кулпулуу эшикти такылдатып дагы көрдү. Баястан уулунун түшкө чейин уктачу адаты жок эле. Ал канча кеч жатса дагы сергек ойгончу. Эмне кылаарын билбей беткелди басып бара жатып, жакшы бир ой келгенде сүйүнүп кетип телефонун баскылады. Шайыр, Амантур сабакка келди беле? Деди класс жетекчи келинге чалган ал. Сиздин уулуңуздан башкасы бүт келишкен. Качан тарашат? 1 сааттан кийин. Бир билсе ушул классташтары билет болушу керек деген ойго бекиген маана кайра үйгө келип, кайната кайненесине сыр алдырбай чайын берип коюп мектепке жөнөдү. Сабактан тараган Баястандын классташтары Амантур баш болуп алдынан чыгышты. Амантур, Баястан сеникине кетти эле, ал каякта? Билбейм, меникине келген жок. Кечинде сеникине кеткен. Билбейсиңби ал каякта экенин? Жок, билбейм. Балдар, силер билбейсиңерби? Билбейбиз, деп жапырт жооп берген балдар өзүнөн көздөрүн ала качышып, жер карап туруп калышканда, маана булар билсе да эч нерсе айтпастарына көзү жетти. Балдар көчө бойлой басып, бир-бирден үйлөрүнө тарап кеткиче карап турган маана эң артта калып, өзүнө улам кылчактап карап коюп барып үйүнө кирген Сезим аттуу кыздын артынан барды. Анткени бул татынакай кыз менен Баястан сүйлөшөрүн кулагы чалып калган эле. Бир билсе ушу кыз билер деген ой менен үйүнө түз эле кирип барды. Оңдой берди болуп, кыздын ата-энеси үйдө жок экен. Көзү бакырайткан 2 эркек иниси гана экөө сүйлөшкүчө мурдуларын шыр тартып коюп карап турушту. Келиңиз, келиңиз деген кыз кымырыла түшүп, колун төрдү карай жаңсады. Сезим, атайын сага келдим. Баястан кечээден бери дайынсыз жок. Балдардан сурасам эч нерсе айтчу да эмес. Ошол үчүн кыздар эстүүрөөк болот деп сага келдим. Баястан тууралуу эч нерсе уккан жоксуңбу? Кыз мелтирей жер тиктеп саамга отуруп калды да өзүн жалт карап уялың калбырып: Эже, мен билбейм, бирок, эмне бирок? Айта кой. Мен эч кимге айтпайм. Биздин балдар кийинчерээк карта ойноп жүрүшөт. Карта? Анан? Ошо Баястан ошол жакта болушу керек. Каякта? Карта ойнолчу үйдө. Сен аны каяктан билесиң? Жана балдар сүйлөшүп жатканда угуп калгам. Эмне деп сүйлөштү? Кечээ бир жакта кишилер келип, чоң оюн болуп, Баястан да ага катышып жатат дегендей. Баястандагыбы? Ооба, ал картаны жакшы ойнойт имиш. Баястанбы? Ооба. Деп уулунун мындайы бар экенин биринчи жолу уккан маана эмне дээрин билбей саамга отуруп калды да анан жоошой түшкөндөй акырын сурады. Сезим, сен ошол карта кечтердин үйүн билесиңби?
Жок, билбейм, балдар билет болуш керек. Бул кыз чынын айтып жатканын баяу көздөрүнөн байкаган Маана рахматын айтып Амантурдукуна келди. Күтүүсүздөн кирип келген Маанадан тайсалдай түшкөн бала келиңиз, келиңиз деп ордунан тура калды. Амантур, айт, картаны каякта ойноп жатасыңар? Деп Маана түз эле көңүлүндөгү суроосун узатты. Жок, ойногон жокпуз, билбейм, деп күңк-мүңк жооп узатканы менен ичинен коркуп кеткени билинип туруп калганында Маана огу бетер үнүн өкүм чыгарды. Азыр айтпасаң, мектебиңе барам, директорго кирем, тоодон ата энеңди чакыртам, болбой бара жатсам милицияга берем, баары бир эле таап алам ал үйдү, андан көрө сыйың менен көргөзүп бер. Мен айтты деп эч кимге айтпайсызбы? Деди Амантур айласы кете. Айтпайм. Ал үй эски Дом Пионерде. Дом Пионердеби? Ооба. Карта кечтер дайыма ошол үйгө чогулушат. Маана бул үйдү жакшы билчү. Союз учурундагы балдардын чыгармачылыгын өркүндөтүүчү мекеме орношкон имаратка Маана деле кандайдыр бир конкурс болуп барып калган жайы бар эле. Заманың түшкүрдүкү десе. Эми карасаң, бир кездеги балдардын талантын ачып жакшы жактарга жетелечүү үй кумарканага айланып, Баястандай энесинин сүтү оозунан кете элек балдарды терс жакка азгырып жатканын. Амантурдун айтуусуна караганда, кийинки жарым жылда көп эле барып ойноп жүрүптүр. Ойногондо да көп акчага мелдешип, бул оюнду жакшы эле өздөштүрүшүптүр. Өзгөчө Баястан уулу чоң кумарчылар менен тең тайлаш ойноп, шыгы күчтүү экени байкалып калыптыр. Ал эми кечээ борбордон чоң оюнчулар келип, чоң мелдеш түнү бою жүрүп, ага бияктык кумарпоздор Баястанды да тартышкан тура. Аймагы кыйла эле чоң, бир башында жашаган тургуну бир башындагы жашоочусун тааныбаган райборбордун аркы башындагы Дом Пионерге баласы жаман адамдарга аралашканын билген, эми дагы бирдеме болуп кетүүсүнөн катуу сары санаа болуп чочулаган Маана дегдеңдей басып кандай жеткенин билбей калды. Бир кездеги айланасы ачык имарат бийик дубалдарга курчалып калыптыр. Дарбазасына келип тарсылдатып турду. Маал катып бир топто барып, анан ичкериден эркектин корулдаган үнү угулду. Ким бул? Мен бул Баястандын апасымын. Балама келдим. Сыйыңар менен баламды чыгарып бербесеңер, азыр эле милицияга чалам, деп чаңкылдай кыйкырып, ичтеги жинин сөзгө айлантып дароо эле төгүп салды. Баястан жок, ишенбесеңиз кирип карап көрүңүз. Кирбейм. Бирок балам ушул жерде экенин билем. Баламды бошотпосоңор, милицияга чалып текшерттирем. Кое туруңузчу, азыр, деп тиги бир топко жоголуп кетип, бир кезде темир эшик ичинен кылдырай ачкыч менен ачылып, уулу Баястан, анан бейтааныш эки киши көрүндү. Баласын көргөндө Маана сүйүнөрүн же ачууланарын, жалынарын же урушаарын билбей туттуга түштү. Балам, бул эмне кылганың? Деп буркурап ыйлап жиберди. Жер тиктеп туруп берген Баястандын ийнине колун койгон 40 жаштардагы көз айнекчен кашка баш киши. Эже, кечирип коюңуз. Бирок уулуңузду биз мажбурлаган жокпуз. Өзү келип ойноп жатат. Ойногондо дагы жакшы ойноп көп акча утту. Аны сизге берели деп чечтик. Алып коюңуз, деп бир таңгак 1000 сомдуктарды сунду эле. Тигилер акча эмес эле кара чаар жылан берип жаткансып жыйрыла түшкөн Маана колунун сырты менен кагып жиберип, албайм арам акчаңарды, деп уулун колдон ала жулка тартып коштоп жөнөдү. Баястан, колуң бошогондо алып кет утушуңду, деди жанагы киши узай беришкендеринде. Ушинтип ойнобой омуран калсаңчы, атаң жок болсо, бөбөктөрүң жаш болсо, чоң ата чоң энеңдин кар чарбасына жашап жатсак, бул эмне кылганың, балам? Атаң кандай киши эле? Түз жүрчү эмес беле? Арбагын деле сыйлабайсыңбы? Сени деген бир үйдүн улуу баласы дейт. Жашабай жатып жаман жолго түшүп баштадың. Келечегиң эмне болот? Деп жолдук ата баласынын мээсин жеп, өзүнүн бугун болушунча чыгарып келе жатты. Жанында унчукпай келе жаткан уулу: акча утуп сизге берейин дегем, дебеспи күтүүсүздөн эле. Ого бетер жарылып кетти.
Бакир жаңы өлгөндөн бетер буркурап ыйлап жиберди Маана. Айтып жатканым мына мунун. Айтып жатканын уя албай, ак караны ажырата албаган акмак. Сизге берейин дегем деп коет эй. Ошол арам акча кантип аш болот? Андан көрө ачык отурбайбызбы? Андан көрө бирөөнүн кирин жууп, үйүн жыйнабаймынбы? Деп ого бетер буркан шаркан түшө бардык эле аялдарча сөзү менен ачуусун чыгарып, көз жашы менен бугун чыгарып, ошол күйүүсү менен үйгө киргенде кайнатасына да арызданып алды. Ата, мунуңуз кумар ойноп жатыптыр. Жакында баарын уттуруп ийгени калыптыр. Я, кумар ойноп жатыптырбы? Деп 80 жашка жакындаса да демдүү күүлүү кары ордунан тура калды. Ооба, акчага карта ойноп жатыптыр. Тукумубузда кумарпоз жок эле. Кайдан чыккан эмесиң, акмак? Деп таягын ала калып Баястанды жоңго берип калды. Күнөөсүн сезген Баястан эти оорусу да качпай туруп бергенинде дагы бир жолу таягын шилтеген абышка кол кычуусу кана түшүп: Баястан деп ат коюп коем дагы буга. Бабамдан айлангыр. Ал сендей кезинде бүт уруусун баккан, жортуулга чыккан. А сенин болсо энеңе 2 тыйынча пайдаң жок. Дагы бир үйдүн улуу баласы имиш. Деп баарлап такалап, тарбия саатын жүргүзүштө эле туура эмес кылганын жакшы түшүнүп, улуулардын айтканы таасир этти белем, бейчеки басканын азайтып, үйгө кол кабыш кылганга аракет кыла баштады. Бир күнү келди. Мага бир мал бергиле, атамдай болуп мен да соода кылайын, деп. Колуңдан келбейт, анын үстүнө азыр малдын баары тоодо, семири да элек, күзүндө байкайлы, деп болушпады. Бир күнү шаарга барып курулушка иштейм, деп чыкты. Азыр жашсың, шаарда үйүң болбосо, же курулуштун бирин билбесең, андан көрө үйгө эле кол кабыш кыла бер, деп болушпады. Дагы бир күнү бирөөнүн арзан машинасын сатып алып, эл ташып акча тапмакчы болуп чыгынды эле, баягыдай эле колуңдан келбейт, праваң да жок, деп тыйышты. Айтор ар кайсы ишке дилгирленип, оокат кылышка, акча табышка чыгынганы кубантып койду. Баягыдай бейчеки басып, үйгө кеч келгени азайды. Кумарканага болсо баягыдан кийин бир гана жолу барып, уткан акчасын алып, мектептин оңдоп түзөө иштерине деп чогултулуп жаткан акчадан классташтарын кутултуп, энесине билгизбей карындаштарына да бир топ акча бериптир. Анысы Маанага оңой эле билинип калды. Бирок ал анын бул кылыгын туура көрүп, ичинен ыраазы да болуп калды. Билмексен болуп койду. Окуу жылы аяктап, каникулга тарашкандарында Баястан эми чындап жайкы эс алуу учурунда иштеп акча таап калыш үчүн далбастай баштады.